просто тактоочу бир эки момент антимонопольный служба менен сураштыра алайынчы. Ошондо бүгүнкү күндө тизмени по продовольственной безопасности так айтып коесуздар, кайсы кирди, тизмеде ким эмнелери бар болуп калды? Жолбек мына бүгүнкү күндө микрофон жакыныраак аласызбы? Жолбек мына бүгүнкү күндө 25 түрлүү азыр действующий атап норма коесуздарбы? бар. Ошону атап коеюн. Ун, биринчи сорттогу нан азыгы, бул формовой жанагы бөлкө азыгы. Анан сүт азыгы 2,5, 3,2%. Анан жанагы суу майы, өсүмдүк майы десек туура болот да, растительный масло. Андан сырткары жанагындай каймак май, масло сливочное, чай. Анан эт азыгы, бул жерде жанагы кой эти, у эти болуп бөлүнүп кетет да. Андан сырткары бул жерге жанагы балык дагы кирип калган экен. Ошол убагында балык жанагы ковидтин убагында. Андан кийин кум шекер, туз, ошондой эле күрүч, гречка, пшено, макарон азыгы, жумуртка, диетические питания. Анан жанагы овощтордон картошка, жанагындай сабиз азыгы, анан капуста. Анан фрукты, алма дагы кирип калган, бая ковид убагында киргенде, бул анан көмүр, бензин, АИ-92 дизелдик отун, анан сижинный газ, анан ткандар дагы кирген, баягы Кытайдан көтөрүлүп кеткен убакта ошондо киргизген да. Из искусственный волокон дейт. Швейные нитки, минеральные удобрения, анан жанагы сено, солома дагы кирип кетет да. Ал эми бүгүн биздин уже дайын долбоорубуз бар. Ал жерде Айнура Догдурбаева өзү жетектеп бүгүнкү күндө 16 болуп атат да. Себеби дегенде бул жерде өзүңүз туз, жанагы детский туз, анан жана ткандар, швейный ниткалардан бери кирип кеткен. Ошолорду жөндөштүрүп бир жөнөкөйрөөк кылып атабыз да. Жеңилирээк кылып. Бул азайып атат. Азаят. Биздин сунушта азайып атат. Мен эмнеге суроо берип атам? Бир чети өкмөткө бергенде ушинтип өкмөт мындай өзүнүн бир калоосу менен киргизип, анан тизмени чоңойтуп, улам увеличение кылып алып келгенде ишкерлерге оорураак болуп калбайбы деген суроолор туулуп атат да. Жолбек мына ушул баягы порядокты сизге дагы алып келип макулдашып кетели азыр разработкада да кийин. Ошондо баалар азайса болот, көбөйсө болбойт. Туурабы? Антимонопол көзөмөлдө. Бул жерде мындай кылалы деп атабыз. Же баалар азайып кетсе дагы көзөмөлгө алынабы? Жок. Биз бул жерде 1-2 ыкмана менен иш алып барайлы деп атабыз. Жогорку деңгээлде бааны белгилейбиз, же болбосо жанагы сода үстөгүн белгилейбиз да. Сода үстөгүн мисал алсак, жанагы ошол эле бүгүнкү күндө иштеп аткан сода түйүндөрү кошуп атпайбы? 20%, 30%, ошону 10%, 5%га чейин чектегенге мүмкүнчүлүк болот, баа кесин көтөрүлсөчү. Ошол жагынан киребиз да, анан башка жагынан баа кылдыйласа кирише албайбыз. Ошондо деген антимонопольный службанын кызматкерлери бүгүн каалаган ишканага кире алышат, уведомлениясы жок. Жок, андай болбойт. Бүгүнкү күндө биз баягы текшерүүчү органдарга киребиз, мораторий бир да ишканага кире албайбыз. Анан алдын ала уведомление бересиздер? Эгерде бир заявление түшүп калса, биз бүгүнкү күндө сурайбыз. Кандай түрдөгү заявление түшүш керек? Мисалы үчүн керектөөчүлөрдөн кээ бир убакта түшөт. Мисалы үчүн базардан биз бир ишкерден ушундай холодильник сатып алдык эле, ал болсо сроктор өтүп кетип иштебей, биз алданып калдык. Анын баасы 50 000 сом. Ошон үчүн бул жерде биздин укугубуз бузулуп атат. То есть, Айнура айым, практически антимонопольный служба ограничение жок. Любой убакта каалаган эмеге ишкана кире алышат турбайбы? Мен айтайын, жок, кандай кире албайт? Жок, азыр могу мисал менен абсолютно любой арыз жазса келе берет. Аягына чыгарып коеюн, анан ал убакта биз экономика министрлигине ыйгармыктуу орган катары кат жазышыбыз мүмкүн. Эгер булар уруксат берсе гана барабыз. Андан кийин биз көбүнчө аларга запрос жөнөтөбүз, хос субъектке. Эмне себептен ушундай жагдай болду деп. Аларда тийиштүү ответ болсо, тиги керектөөчү менен эле бүгүнкү күндө текшерүү жок. Ошондо жеңил ыкмалар менен иштеп алып барып атабыз да. Эки жакка тең зыян болбосун депчи. Мен сизге бир эки эмени окуп коеюнчу, ушул именно антимонопольный служба менен болгон эки ызычууңуздарды. Эми эсиңизде бар да, сиздердин кызматкериңиз бир күнү эрте ойгонуп алып, анан неофициальный рабочий кийим менен удостоверениеси көтөрүп алып туруп, ошол дүкөндүн ичине ызычуу чыгарып, мен деген ушундай чоң кызматкермин, не без уведомления жөн эле кирип, үстүнөн кирип барып эле текшерген. Ошол мыйзамсыз деп тапкансыздар же мыйзамдуу деп таптыңар беле? Эми ал убакта Жолбек, мен түшүнүп атам, мен орун басарым жөнүндө сөз баягы жумуш эмес убактысында болуп калды, бирок кийин жоопкерчиликке тартылды беле? Жетекчи катары да ал
экономика министрлигинан ошондой тийиштүү замечание берилген ал кишиге. Андан кийин мен ошол субъектти дагы чакырып териштирип ал жерде эмне себептен ошондой болду деп, кийинки жагдайларга жол бербейли деп бир топ иштер жүрдү. Эми аракет кылып атабыз. Беш кол бирдей эмес, кээ бир учурда кемчиликтер кетип атат. Аракет кылып атабыз, Элбек Жалалбековна. Бул биринчиси, экинчиси 26 январда, мына 23 жылы пара менен, взятка менен главный специалист службы антимонопольного регулирования эме УКМК кармаптыр да. Ошол иш эмне менен бүттү? Ал Сиздин ошол кызматкериңиз. аймактык түзүмдө болгон иш. Ал эки кызматкерди начальник кошо жумуштан кетирдим. Жумуштан кетти. Жумуштан кетирдим, экөөнү тең кетирдим. Бүгүнкү күндө эми тергөө амалдарына мен андай комментарий бербей эле койсом туура болот го. Ал экөөнү ошол замат мен жумуштан кетиргенмин. Биринчи жагы, экинчи жагы биз азыр жаңы системаларды киргиздик. Ошо проверкада контрпро деп. Даже мен билбейм да, баягы кандай болуп атат. Бирок деген ар бир текшерүүнү согласовывать должны. Ар бир текшерүүнү, Ар бир текшерүүнү. ар бир текшерүүнү. Даже арыз жазса, Даже арыз должны жазса, согласовывать. Бүгүнкү күндө биз 80%. То есть бул тиги орун басарыңызга окшоп эртең менен ойгонуп алып туруп жөнөн жөн эле барбаш керек, туурабы? Жок, андай болбойт. Спортивкачы. Аракет кылып атабыз, эми ошондой кемчиликтер оңдогонго. То есть ошондой туура эмес болду, анын негизи болсо бүт алдын ала согласовывать, Туура эмес ошондой болгон. барыш керек. Туура эмес Все болгон. түшүнүктүү. Рахмат. Рахмат.